Бүгін бізде қонақта Баткен областық шаар құру башқармалығының юристі Жұмадыл Мырза тұрады. Біз бұл қонақты шақырғанымыздың негізгі себебі біздің шаарыбыз қантип кеңейет, қачан кеңейет, жана ошол шаарыбызды өнүктүрүү үчүн кандай жумуштарды ыкчам ишке ашыруу боюнча суроолорубузга жооп алалы деген ойдо чакырганбыз. Жұмадыл Мырза, сизге терең ыраазычылык, кош келипсиз. Негізі айтсаңыз, мына бүгінгі күндө сіздер тараптан жалпы ошол шаарды куруу боюнча мындай ыкчам кадамдар башталды. Ошол эле мезгилде жалпы ошол шаардыктарга жакшынакай карылуулар, түшүндүрүү иштери, мындан тышкары ошол шаарды кеңейтүү боюнча дагы мындай бир атайын иш-чаралар жүрүп жатат да. Айтсаңыз, негизи эле бүгүнкү күндө шаардыктар сиздердин тараптан коюлган сунуштарды, негизи эле шаарыбыз кандай болот? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгы тарабынан жана жергиликтүү бийлик тарабынан, мэрия тарабынан биргеликте Баткен шаарын өнүктүрүү, сырткы көрүнүшүн жакшыртуу жана инфратүзүмдөрүн жакшыртуу максатында иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Андан сырткары мыйзамсыз курулуштар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин 56 жарлыгынын негизинде жалпы 50ден ашык мыйзамсыз курулуш аныкталган, бирок бул бардыгы делген эмес. Баткен шаарынын ичинде аныкталганы, пока что аныкталганы 56 тагы. Бардыгына эскертүүлөр берилген, эскертүүнүн мөөнөтү дагы бүттү. Бүгүнкү күндө бардыгын буюрса 2025 жылдын 2 февралына чейин мөөнөт сурашкан, 31-ине чейин сурашкан. 2 февраль күнү биз буюрса өзүбүздүн техникалар менен чыгып кеңейтүү иштерин жүргүзөбүз. Бул жерде айрыкча кызыл сызыктан чыгып кеткен курулуштар бар жана пристройкалар, мыйзамсыз кошумча курулуштар бар. Туура, эми мына ушундай жалпы мындай бул процессти жалпы эле биздин шаардыктар кандай кабыл алып атышат? Шаардын тургундары буюрса бардыгы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин саясатында көрүп, бардыгы жакшы түшүнүү менен бүгүнкү күндө жакшы ишибиз алдыга жылып атат. Негизи мына ошол эле учурда ушул шаардын ичиндеги тазалыкты сактоо максатында мына базардын биздин Баткен шаарынын ичинде менин билгенден бир 3-4 базар бар да, ошол базарларды дагы бир тараптуу чылдырып мындай шаар тазалоо иштери да ишке ашырып атат экен. Соодагерлердин пикирлери, соодагерлер бул иш-чараны кандай кабыл алып жатышат? Соодагерлер буюрса бизде Баткен шаарынын мэри Имамназар Апызовичтин демилгеси менен Четбулак кварталына жер бөлүнүп берилген базарга. Буюрса 2026 жылга чейин даяр болот деген ишеничтебиз. 2026 жылдан Баткен шаарынын аймагында жайгашкан бардык кичи чоң базарларды ошол тарапка чылдырып кетебиз. Анан бүгүнкү күндө соодагерлер менен бизде тынбай диалог болуп атат. Алар дагы ушундай шартын жакшыртып берсеңер, биз каршы эмеспиз деп өздөрүнүн оюн билдирип атышат. Андан тышкары строй магазиндер, курулуш материалдарын саткандар, цемент саткандар, бардыгын бир ряд, 2 ряд кылып туруп бөлүп, ал жака дагы жер бөлүп берип, кече 2 күн мурда жерди көрүп келдик. Ал жака дагы куруп беребиз, бардыгына ыңгайлуу шарты менен муниципалдык жерден. Буюрса биз архитектура тарабы план иштеп атабыз. Алар дагы жакынкы аралыкта бардыгын көчүрүп чыгып кетебиз. Чоң рахмат. Жалпы мына бүгүнкү ушул иштин авангарда алдыда жүргөн сиздерге биз дагы мындай жалпы шаар тарабынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени шаарыбыз Кудай буйрса ыкчам кыска аралыктын ичинде мындай чоң өзгөрүүлөр болуп жатат экен. Эми жалпы эле ушул шаардыктарга сиздин кайрылууңуз бардыр, балким жалпы элге айта турган сөзүңөр болсо? Урматтуу Баткен шаарынын тургундары жана
Баткен районундагы тургундары, биздин сиздерге кайрылуубуз. Бардыгыңыздар Баткен шаарынын инфратүзүмүн, сырткы көрүнүшүн жана бардык талаптарга жооп берген шартта шаарда жашагыбыз келиши үчүн бардыгыбыз бирдейликте аракет кылып, биргеликте илгерки нерселерден арылганыбыз жакшы деп ойлойм. Ошондуктан кандай курулуш жасасаңыздар дагы, кандай кылып курабыз десеңиздер дагы, кааласаңыздар, жеңил типтеги кааласаңыз капиталдык, бардыгын биз менен барыңыздар, кеңешиңиздер, биз менен бардык планын биз түзүп беребиз буюрса. Ошонун негизинде гана линия застройки деген түшүнүктөр бар. Ошолорду сактоо менен эртең сиз бүгүн куруп койсоңуз, эртең келип башкасы буз дебегендей кылып туруп биз даярдап беребиз буюрса, кызматыңыздарга даярбыз. Ошондуктан бардыгыбыз шаар үчүн биргеликте аракет кылайлы деген суранычтамын. Терең ыраазычылык, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин Facebook катталуучуларыбыз, YouTube каналыбызды көрүп жаткандар болсо, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Баткен шаарында чоң өзгөрүүлөр башталды. Муз ордунан жылды. Башкача айтканда, ушул буга чейинки шаардын бардык мыйзамсыз курулуштарыны, же таза эмес болуп жаткан аймактардын баарын тазалоо, жакшынакай шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү, көчөлөрдү кеңейтүү сыяктуу олуттуу иштери башталды. Бардыгыбыз ушул шаарыбыздын тазалыгы, көркөмдүүлүгү жана кооздугу үчүн ар бирибиз өз салымыбызды кошобуз.